Кимдир бирөөлөр тосуп алган. Мына кензим менен. Бул мыйзамсыз. Мына 20 үчүндө дагы бир тосуп алганга аракет кылыптыр. Бир жагынан карасаң анекдот да. Бул жагына дарбазаны коюп чыкытып бирөө ээлеп коюптур. Бирок бул элдики бийлиги бар, байлыгы бар адамдарга тийип кеткен. Кыскасы бүт жараксыз деп табылыптыр. Биздин жеңиш. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. А эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ошол App Store же Google Play аркылуу ширетмен тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Салам алейкум. Менин аты-жөнүм Мыдыр Исаков. Мен Оштомун. Анан сиздерге бир жакшы кабарды айтайын деп турам. Мындан бир нече ай мурун өзүңүздөр билесиздер, мен мынау имаратты тартып сиздерге көрсөткөнмүн. Мен ошондо бул имаратты бая Бахмуттагыдай талкаланган абалда жатат деп сүрөттөгөнмүн. Жашыңыз жетилген сайын тишиңиз кетилет. А кетилген тишти дароо калыбына келтирбесеңиз, эрте картаясыз. Ошондуктан Орусияда эмгектенген боордошторго Ваш стоматолог клиникасын сунуштайбыз. Ваш стоматолог клиникасында сизди мыкта дистер дарылайт, сапаттуу тейлешет, сылык мамиле кылышат. Иштин сапатына кепилдик берилет. Дареги Москва шаары, бульвар Рокоссовский метросу, Открытое шоссе көчөсү 14. Байланыш телефондору +7 926 353 32 96, +7 917 584 82 04. Унутпаңыздар, тиши тегиздин иши тегиз. Азыр эми ушул имарат жана ошо маалда баягы жеке колдорго өтүп кеткен болчу. Мен өзү жеке менчиктин жактоочусумун. Жеке менчик болуш керек, жеке менчик кол тийгиз болуш керек. Бирок ал мыйзамдуу болуш керек, ал эрежелүү болуш керек. Ал эч качан соц объект жеке менчикке өтүп кетпеш керек. Бул соц объект. Бул мурда тери ооруларын дарылоо үчүн Ош шаарына курулган имарат болчу. Анан бул дээрлик түштүк борборундагы, түштүк аймагындагы эң чоң ушундай тери оорулары менен күрөшө турган борбор болоору пландалган. Бул Союз кезинде. Союз токтоп калган, бул курулуш дагы токтоп калган. Андан кийин бул унутулган. Ошол учурда анан баягы врачтардан бирөөсү ушул жерди менчиктеп алган экен. Кийин колдон колго өтүп отуруп, ачык эле айтып кое берейин, Арапбаевдин тегерегиндеги кишилерге өткөн экен. Азыр эми ошо маалда ушу Төлөйкөндүн эли, Ош шаарынын эли ушу жерди соттошуп жүрүшкөн, жүрүп отуруп акыры жеңиш эл тарапта болду. Бул Ош шаардык соту тарабынан элдин пайдасына деп ушул жер кайрадан ушул элге өтсүн, жеке менчикке өткөн баягы жеке менчик жөнүндөгү госактылары бардыгы жокко чыксын деп чечимди чыгарып бериптир. Бул биздин жеңиш. Азыр ошол демилгелеп ушул жерди соттошуп, элдин атынан чыгып күрөшүп жүргөн депутаттардын бирөөсү менин жанымда турат. Кандайсыз? Салам алейкум. Жакшысызбы? Жакшысызбы? Жеңишиңиздер менен куттуктайм. Рахмат, чогуу болсун, чогуу болсун. Азыр мен ошол соттун документин көрсөтүп койсоңуз, мен бир элге окуп берсем кандай дейсиз? Мынакей соттун чечими 17-августта Ош шаардык. 17-августта чыгыптыр. Август болсо сентябрь, октябрь, ноябрь. 90 күн убакыт өттү. 90 күн өтүптүр. Бирок сотто адатта сот чечимди чыгаргандан кийин кайра арызданууга деп 10 күн, 1 ай, 2 ай дегендей бир мөөнөттөрдү берет. Азыр мунун ошо мөөнөтүн окуйлу. Так, мунунда кайсыл жеринен окусам экен? Так, мына 3-чү абзацтан окуй берейин. Мына Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик мүлк комитетинин Ош, Жалал Абад, Баткен аймактык башкармалыгы менен Эсекеев Базарбай сатып алуучунун ортосундагы түзүлгөн сандуу сатып алуу келишими жараксыз деп табылсын. 1. Ош шаардык мамлекеттик нотариалдык кеңсеси тарабынан 2013-жылы Бердиев Уметкан Булатовага берилген мурастоо укугу тууралуу күбөлүк жараксыз деп табылсын. Кыскасы бүт жараксыз деп табылыптыр. Эми акырында муну турат. Чечимге нааразы тарап апелляциялык тартипте Ош облустук сотуна 30 күн ичинде Ош шаардык сот аркылуу даттанууга укуктуу дейт. Бул 17 августта 2023-жыл мына 2023-жыл 17 август күнү чыккан экен. Андан бери 17 август
Мына 17 сентябрь, 17 октябрь, 17 ноябрдан өтүп, бүгүн 23 ноябрь. Демек 90 күндөн 100 күн өтүптүр. 100 күндүн ичинде демек сиздер толук соттон уттуңар деп эсептесе болот. Ошондой болсун. Эми куттуктайм анда. Рахмат жок, айтканыңыз келсин. Жакшы экен. Сиздин жардамыңыз менен албетте. Эми ушуга салымыбыз Бар да. болсо, эгер болду деп эсептесеңиздер рахмат. Ош шаарынын жетекчилери, шаар мэри келген. Ушу протокол менен келип, ушул жерде службалар бардыгы тапшырма берген. Ошо 3 пункттан турган өтүп турат бул жерде. Ушул жерди изилдеп, территориясын аныктап, анан кошумча имараттардын баарын тактап, андан кийин бул жерде ошол детсад, мектеп жана ошо балдарга ушул жерде машыккан балдарга ошо жатаканасы жана ошолордун ашканасына деп ушундай протокол тапшырма берген. Азыркы күндө бул зданиянын 2 арестинен снимать этилди. Азыр 1 арест калды. Ошону снимать этип берсек, Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыктын балансына толук отуруп, токтоо менен госакт алынат. Кудай кааласа. Анда жакшы экен. Азыр мен ошону окуп берип коеюн сиздерге. Мына Ош шаардык мэриясынын чыгарган протокол экен. Мына протоколдо мынтип жазып атат. Ош шаарынын Жоло Мамытов көчөсүнүн 32-1 дарегиндеги мурдагы тери венерология диспансерине курулган имараты жөнүндө протокол дейт. Ош шаарынын мэри Бакыт Жетигенов Ош шаарынын Жоло Мамытов көчөсүнүн боюна тиешелүү мекеме ишканалардын жетекчилеринин маалыматтарын жана сунуштарын угуп, көйгөйлүү маселелерин талкуулагандан кийин төмөндөгүдөй протоколдук тапшырманы берди дейт. То есть шаардын мэри, шаар жетекчилиги бул ишке киришиптир. Эми Ош шаарынын мэринин муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы Имаровага дейт тапшырма. Ош шаарынын Мамытов көчөсүнүн 32-1 дарегиндеги мурдагы диспансерине курулган имаратты айланасындагы кошумча имараттарды жана жер тилкелерди мыйзамда белгиленген тартипте Ош шаарынын муниципалдык балансына алуу иштери жүргүзүлсүн. Аткаруу мөөнөтү бул демек 15 ноябрга чейин деп. Уже алышып атат, Кудай кааласа. Алып бүт элек. Алып бүт элек. Ошо баягы аресттер коюлган бул сот убагында. 2 шаардык кеңештин арести, андан кийин Мырзаканов деген прокуратуранын токтоо менен арестке коюлуп турган. Бул бири-бирине сатылбасын деп. Азыр аресттердин снимать этилген, ошо 2 арест снимать этилди, бирөө калды. Ошол снимать этилсе, булар уже токтоо менен госакт алышат. Муниципалдык менчик башкармалыктын балансына келип отурат ошондо. Урматтуу Имарова, сизге тапшырма берилген экен 15 ноябрга чейин аткарыңыз деп. Азыр 15 ноябрдан өтүп кетти. Азыр 23 ноябрь болуп атат. Демек 1 апта, 2 апта убакыт өтүп кетиптир. Демек сиз муну шаштырып батыраак чечишиңиз керек. Бүгүн байланыштым, бүгүн сүйлөштүм аял менен. Айтты, ошо бир арестиңер калды, ошону снимать этип берсеңер көркеңиз. Биз алганга даярбыз деди. Жакшы. Эми Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгына дейт. Пайзиевке дейт тапшырма берилип атат. Ош шаарынын эски имаратты мындан ары мектеп катары пайдалануу мүмкүн же мүмкүн эместиги тууралуу көз карандысыз атайын лицензиясы бар ишканалардан тиешелүү мыйзамда белгиленген тартипте корутундусун алуу менен түштүк тарабындагы бүтпөгөн имаратты күрөш спорту менен машыккан балдар үчүн жатакана жана ашкана эми негизги имаратын орто билим алуу үчүн мектеп катары колдонуу боюнча архитектуралык сметалык иш кагыздарын даярдап курулуш иштерин аткаруу үчүн 2024-жылдын иш планына киргизүү боюнча иш алып барылсын. Аткаруу мөөнөтү 2023-жылдын 15 декабрына чейин деп атат. Демек азыр капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Шумкар Пайзиев 15 декабрга чейин дээрлик анда 1 айга жакын убакыт калыптыр. 1 айга жакын убакыттын ичинде бул жердин жанагы архитектуралык жана башка экспертизалык иштерин бүтүртүп, анан Ош шаарынын 2024-жылга бюджетине киргизип, муну ошол 2024-жылы бүтүрүп колдонууга бериш жөнүндө уже 24-жылдын 1-сентябрында ушу мектеп кылып тапшырып бергенге аракет кылам деп. Кылыш керек. Ал сөз берген. Сөз берген. 3-чү протокол дейт. Протоколдун аткарылышын көзөмөлдөө Ош шаарынын мэринин орун басары Юсуповго жүктөлсүн дейт. Так, жакшы экен. Бул место расположение. Эми мага көрсөтүп берсеңиз. Мага дагы бир мына жерде 2 түшүнүксүз 2 маселе бар. Бирөөсү мына жерлер дагы
убагында ошол мурдагы вице-мэрлер өздөрүнө бөлүп алып алышкан. Бул Исак малында Исактын токтому менен кеткен экен. 4 токтом менен тең мен таанышып чыктым. Мага жеткен маалымат боюнча кече сот болду. Бул этот боюнча, менчик курулуштар боюнча. Соттун чечими менен азыр колума тиелек, өздөрү менен сүйлөшсөк, сот болуп, биринчи станцияда каралды деди. Биринчи станция каралып, Чечим чыгып чечим чыгыла экен. Так, эми мен ачык айтпасам болбойт. Эми бул жер азыр убагында ошол азыркы дейли буга чейинки вице-мэрлерге мындай алганда шаардын элиталарына бөлүнүп берилип кетилген. Бирок алар сатканы сатты, өздөрү алганы алды. Анан монтип жакшынакай үйлөрдү тургузуп алышкан. Эми бул үйлөрдүн тагдыры эми кандай болот? Билбейм. Прокуратура бул боюнча иш жүргүзүп аткан. Ош шаардык прокуратурасында деласы бар мунун. Так, демек бул боюнча азыр иш сотто экен. Прокуратурага Кудай күч кубат берсин дейли. Так, анан эми бул жагы наркы жактан дагы забор менен азыр тосуп алыптыр. Мына жөнөкөй ызым менен. О, наркы жаңгакка чейин барат, То есть ал жерди качан бошотот экен? Азыр жүрүп эле көрсөтпөйсүзбү ошону? Бул өзү азыр канча метр квадрат экен эсимде жок. Сиз билесизби, билбейсизби? Жок, билбейт экен. Точно азыр ортосунда жок, бул бир эле бет болуш керек, же эки бетпи? Эки бет. Ортосунда коридор, эки бетинде зданиялыгы бар да, Ооба. каналары бар да, бөлмөлөрү бар. Ооба, ошондо бул жок эле дегенде азыр ар бир бетинде 5тен болгондо дагы 10-30 каналуу азыр бул имарат. Анан 3 кабаттуу көрүп турасыңар. Подвалы менен 4 кабаттуу. Подвалында иштетсе болот, 4 кабаттуу. Анан муноосу ошол бир эле кабат болгон бойдон снос кылгыла деп айтты муну, шаардын мэри айтты. Ошо укуштун начальнигине ОМСтин баягы мыйзамсыз курулуштарды буну бузуп деди, жарабай калыптыр деди. Буну бузуп ортуна ошо бала бакча курганга жер даярдагыла деп ушундай тапшырма берди. Бул жарабай калыптыр. Бул жагы муну кимдир бирөөлөр тосуп алган. Муну кензим менен. Бул мыйзамсыз. Тетиги жаңгакка чейин барат. Жаңгакка чейин барабыз. Жаңгакка чейин ушул келечектеги мектептин территориясы. Аймагы деп эсептелет экен. Территория бул бардыгы болуп 1 гектар 40 сотикке госакталынган 2008-жылы. Ошол боюнча турат. Анан азыркы сиз айткан 60 сотик жерин Ош шаардык прокуратурасында иш козголгон. Ал тууралуу өзүңүз малымды айтып койсоңуз керек. Бул эми мектептин алды жагы. Буну кире бериш жагы ушактан болот. Бул жагынан болот. Мына ошо жол, ана бирөө тосуп атыр. Ошону айтам да, мына жагы тосулуп баштап тур го да. Ошол бизде кароосуз нерселер дароо эле ушинтип тосулуп эме кылып баштайт да. Бул жерге да бирөө документ жасап алган эмеспи? Бул жерге бир шорду бечара акчасын кетирип алды. Же болбосо бир көпкөн бай акчасын кетирип алды. Кандай болгон күндө дагы мына жер дагы ачылыш керек. Эми буга дагы соттошосуздарбы эми? Жок, эми буну УМСтин этисинде бар экен, бай картасында. Ошондо келгенде бул жер муниципалдык менчик башкармагынын балансына турган жер экен. Ошо жолдун бул жагы бул бардыгы мектептин карамагына кирип кетет. Бул забор буга чейин жок эле, бир 20 күн ичинде да пайда болуп калыптыр да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча тезирээк тездетиш керек. Мына жагы азыр же картадан карап көрсөк бекен, бул жерде кандай? Картадан эле караганда өзүнө мындай эле китебинде карап эле көрүп коюшту алар. Телефон менен көрүп коюшту. Ооба. Билишет экен, мен билбейт экен. Бул жер азыр мектептин территориясы. Ушул оорукана дейбизби, мектеп дейбизби, кыскасы ошонун территориясы. Бирок муну азыр мына бетон менен тосуп, бул жагына дарбазаны коюп, чыкытып бирөө ээлеп коюптур. Бирок бул элдики. Бул жер алынбайт. Баары бир эми же мына тосуп берген эмесинде эртең мектептин территориясы болуп ошого кайыл болот эми бул. Ооба. Же анда чыгарып демонтаж кылып көтөрүп кетет. Ошондой болот, туура. Демонтаж болот эми бул эми. Мектептин коросундагы бул аймактын баары 1/4-ün ичиндеги жер да бул жер. 20 күн мурун жок болчу бул заборлор. Жанагында өзүңүз эле келгенсизде, көргөнсүздөр. Мына уже пайда болуп калды. Видеодо дагы болуш керек. Бир эмес 2 дарбаза коюп. 2 дарбаза коюптур. Муну сатып үлгүрбөдү экен эми иш кылып. Сатып үлгүрүп, анан кийин эртең да мошенничество боюнча камалып отургандан көрө азыр тынч эле бошотуп койгондор жакшы болот, ким алса дагы. Ооба. Ушундай экен бизде эми. Так, ушул эми. Мына эми дагы кайра көрсөтүп коелу. Мынау бузулат экен.
мына толук бүтпөгөн жагы. Наркы толук бүткөн жагын андан толуктап эшик терезесин коюп, жылуулап, полун коюп, шыбын оңдоп, анан класс кылып берип койсо боло берет. Анда даяр ичинде класста. Шыбалган бул эме. электромонтажын кылыш керек. Электромонтаж бүткөн, шыбалган. Азыр ушу терезесин койсо, обделкасын кылса болду ушу менен. Анан баягы сууларын киргизип коюш керек. Сууларын киргизиш керек, анан благоустройствосун, азелениесин бүтсө, даяр мектеп кудай каласа балдарга. Мунун тосуп алган адам билбейм, же түнү менен кайра чыгарып кетет, же эмеге мектепке белек өрет да мына заборду. Бар эле. Мунан жан койдуруп. Ооба. Азыр бул жерде өзүм билем. Эми бир жагынан карасаң анекдот да. Мунаны бул жактан буруп тосуп алыптыр. Өзү негизи бул дагы наркы жакка чейин жылыш керек бул. Себеби мектептин территориясы мындай болгон эмес. Бул наракка чейин жылыш керек. Жүргүлө азыр көрсөтүп берейин. Мына жакты жеке чарба кылып буга чейин каралбай турган убакта мына жердеги үйлөр пайдаланып келишкен. Азыр Данияр ака, мага азыр көрсөтүп бериң. Мыналар эмне болот? Мыналар. Бардык алынат. Мына дуал алынат. Мына заборго чейин туура. Будан бияк алынат бардыгы. Так, мына кыйшайтып бул жакка чыгып алган. Чыгып алганы бул мойнун алды, буну алып тазалап берем деди. Мына өзү жол, мына мектептин келген жолу мына жерде. Мына ушу мектептин алды, шундан бардыгы мектептин алды. Мына үйдүн документи бар. Мына контейнер алынат, наркы бурч алынат. 6 метр пожарный ход калыныш керек бул жерден. Бунун баарын ушулар сүйлөштүк, булар тазалап бере турган болду. Мунан 20 күн мурун жок эле. Өзүңүз келгенде байкагансыз убагында. Мына 20-нын үчүндө дагы бир тосуп алганга аракет кылыптыр. Тосуп алыптыр. Алыптыр, мына тосуп алыптыр. Мында өзү калагандай тосуптур. Кээ бир жерин чыгарыптыр, киргизиптир, анан буруптур. Адамдардын чыгармачылыгына чек жок. Макул эми. Ора тарса өзү тартат. Өзү негизи мындай экен. Ошол союз учурунда биринчи алгачкы долбоор боюнча бул жерде 3 имарат курулган. Бирөөсү бул, экинчиси бул, андан аркысы жарактан чыгып калган наркы четтеги бүтпөй калган жагы. Эми азыр бул жери жарактуу экен. Мына 3 кабат имараты. Үстү чатыры жабылган. Бул иштейт. Наркысы бузулат. Эми муноосу бул ашкана бойдон кайра эле ашкана болот бул жерге. Ашкана болуп, мына жактагы спорт мектепке жатакана болот. Анан наркы четине бала бакча курулат, анан жанагы спорт аянтчасы курулат, анан алдында благоустройствосы бүтөт, ошону менен мектеп болуп калат. Урматтуу шаардын тургундары, сиздерге жаңы бир мектеп, жаңы бир бала бакча, жаңы бир ошол ашканасы менен, спорт аянтчасы менен жаңы бир мектеп сиздердин пайдаланыңыздарга чечилди буйруса. Эми ошон үчүн бул бир ийгиликтүү мисалдардын бирөөсү гана. Ошон үчүн мен шаардын тургундарын, деги эле кыргызстандыктарды бардыгын айтат элем. Сиздердин укугуңуздар бар. Сиздер элсиздер. Бийликтин булагы эл деп коет. Ошон үчүн эл унчукпай эле бийлик өзү билет деп отура берген туура эмес. Дайыма кайсыл жерде мыйзамсыздыкты байкасаңыз, ошол боюнча бийликке айтып, бийликтен талап кылыш керек. Эми мен сиздерди митингге үндөбөйм, бирок мына шаардын мэри эл менен жолугушат. Шаардын мэри анча-мынча элди кабыл алат аптасына бир жолу. Мына ошондой учурда биздин мисалы Черемушкада мурдагы 3 бала бакча болсо, 3-өө тең менчиктештирип кеткен. Качан кайтарасың? Кайтарбасаң макул. Анда качан бала бакча салып бересиң? Дегенге окшогон суроолорду берип, алардан талап кылып турушуңуздар керек. Бир күн болбосо бир күн, бирөөсү болбосо бирөөсү, бүгүн болбосо эртең баары бир ишке ашырат, ошол талапты аткарат, аткарбаска айласы жок. Анан ал сиздердин пайдаңыздар, балдарыңыздардын пайдасы, балдардын билимине, деги эле элге пайда. Ошон үчүн талап кылыңыздар. Бала ыйлабаса, эне эмчек салбайт дейт. Бул туура сөз. Эл ыйлап өзүнүн не керек экенин, нени каалап атканын, неге муктаж экенин ал бийликке дайым ачык айтып туруш керек. Анан бийлик кылбай атат деп эле отура берген болбойт. Бийликтен талап кылыш керек, кылбай атса анда айтыш керек. Мен кээ бир учурда жанагы адамдардан мына жерде бала бакча барбы десең, ой мени тартпай эле кой дешет. Ошол тартпай эле кой дегендерге кээде ушунчалык жинин келет. Баласы мектепке бара албай жүрөт, батпай. Бир класста 50-ден 60-тан бала окуп атат. Жаңы мектеп сал, орун сал деп айткандан тартынат. Баласы бала бакчага бара албай жүрөт, батпай атат. Бакча башчылары узун кезекти айтып, мынанча кезек сен 2000-син, сен 700-сүн деп коет.
ошого алымсынып отурат. Аны айтыш керек, талап кылыш керек. Жүрүңүздөр. Негизи башкалар билбеши мүмкүн, бирок Ош шаарынын тургундары бардыгы эле жакшы билет. Бул районду резиденция деп коюшат. Анткени тетиги жерде мамлекеттик резиденция жайгашкан. Ошонун айланасы жалаң Оштогу баягы бийлиги бар, байлыгы бар адамдарга тийип кеткен. Ошо Оштун элитасымын дегендер, Оштун бийимин, билерманымын дегендер ушул жерден жер алганга, өздөрү бөлүп жерлерди ээлеп алганга баштары жеткен. Бирок ушул жерге өзүбүздүн балдарыбызга, өзүбүздүн неберелерибизге бир жакшы бир бала бакча, жакшы бир мектеп дегендерге орун коюп коелу дегенге эрктери жеткен эмес. Себеби алкымдардын эч кимиси тыя алган эмес. Бардык жерди бөлүп, кыркып өздөрү бөлүп алып жеп ап кылып алышкан. Бул ортодо мектеп жок болчу. Азыр эми ушул жер, ушул айланадагы эл журттун бардыгына кызмат кыла турган мектеп, бала бакча, спортзал, ашкана, жатакана, спорттук секцияларды өтө турган мына жерде бир спорттук зал болот. Бул элдин пайдасы эмне бул? Элдин жеңиши эмне? Эгерде бул болбосо, анда ким үйүн берип, азыр мына мен эл үчүн кызмат кылып, өмүрүмдү арнадым деген кишилердин бирөөсү, мисалы, ошол жерин, мына ушул жердин элине деп кимиси үйүн берет, эч ким бербейт. Ошон үчүн ушул жердин алтындай болгону, баасынын кымбаттыгы, талашка түшүп аткандыгы ушудан болчу. Ошол эми, бар болуңуздар, тынч болуңуздар.